тактыкты, таамайлыкты жана ой жүгүртүүнү өстүргөн бильярд оюну күн санап адамдардын арасында өзүнүн кызыгуусун арттырып келет. Дал ушул спорттун түрүнө кирген снукер оюну дагы өтө популярдуу. Дал ушул снукер оюну туурасында бүгүнкү Sport Time көрсөтүүсүндө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Гүлзада Жолдошова. Бүгүнкү чыгарылышыбызга Кыргызстандагы снукер оюнунун өнүгүшүнө эбегейсиз зор салым кошуп келе жаткан инсандарды чакырганбыз. Анда эмесе четинен тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын снукер федерациясынын президенти Шайырбек Маматокторов. Саламатсызбы? Баяндамачы жана снукер калысы Эркинбек Абдуллаев. Саламатсыздарбы? Маанайыңыздар кандай? Жакшы. Алгачкы эле суроомду Шайырбек мырза сизге узатайын. Негизи эле ушул снукер оюну жаш десек болот. Кыргызстандын аймагында себеби баягы жаңыдан эле ушул спортчуларыбыз жаңыдан ийгиликтерди жаратып, ошондой эле коомчулукта жаңыдан кызыгууну арттырып келе жатат бул спорттун түрү. Бирок снукердин дүйнөлүк масштабта карай турган болсок, ал жакта чындыгында ошол эле спортчулардын арасында миллионерлер чыгып жатат. Андан тышкары ошол байгелик фонду дагы миллиондогон каражаттар ошол байге фондуна коюлуп келет. Эми жооп берсеңиз, ошол эмне себептен бизге ушунчалык бул спорттун түрү кеш жетти? Эми билесизби, бизде жаш деп эсептелинген снукер өзү 42 жашка толду. 142 жашка толуп, 1,5 кылым тарыхы бар. А бизге кеч жетип, бизде жаңыдан эми эл таанып аткан себеби буга чейинки биздин түзүлүш, биз Совет өлкөсүндө жашаганбыз. А бул оюн чет өлкөлөрдө ойнотулуп, ошол доордо снукер оюну батыштын кандайдыр бир маданияты сыяктуу мындай бөтөн, бейтааныш спорт катары көмүскөдө калып келген да. Негизи эле Совет доорунда бильярдтын өзү да спорт катары эсептелчү эмес. Ал мындайча айтканда кумар оюндарына кирип кетип, атүгүл мынакей кошуна өлкөдө, Өзбекстанда былтыркы жылга чейин бильярд оюну тыюу салынган бойдон болуп келди. Ошончолук нерсе да. Снукер аны сыртынан караганда бильярдка окшогон менен анын табияты таптакыр башка нерсе. Ал жерде жөн эле таш кийүү эмес. Ал жерде геометриялык ой жүгүртүү, мейкиндикте ой жүгүртүү, өтө бат эсеп жүргүзүү, көп интеллектти талап кылган оюн. Эми бизге качан жетсе да жетти, негизи биздин өзүбүздүн өлкөбүздө жашта. Бизге жаңы нерселер, дүйнө ачылгандан кийин, Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенибизден кийин көп нерселер бизде жалгыз эле снукер эмес, көп нерселер өнүгө баштады. Ошонун катарында мынакей акыркы 6-7 жылда өтө өнүгүп кетпесе дагы снукерди эчкур дегенде жүзүн ачып, эчкур дегенде элге түшүнүк берип тааныта алдык окшойт. Эми эл тааныган нерсе бат өрчүт. Алгач бир нерсени, спорттун түрүн, маданият, эмне болгон жаңылык нерсени алгач элге тааныштырып алыш керек. Анан кийин өнүгүү балким андан ары барып жөнөйт. Снукер федерациясынын бүгүнкү күндө абалы кандай? Абалы начар. Берүүнү позитивдүү болсо деп баары эле каалайт. Сиз биринчи кезекте алып баруучу ошондой деп көрөрман деле жакшы нерселерди уккусу келет, көргүсү келет, жакшы нерселерди биз да айткыбыз келет. Бирок бүгүнкү былтыркы быйылкы жылы бир аз бизди колдо мындай жаман же аз эмес таптакыр жок болуп калгандан кийин аны орну жашырсаң өлүм ашкере кылат. Ошондуктан биздин баягы ушундай айтып кеттиңиз, байгелүү бүт дүйнөдөгү популярдуу, интеллектуалдуу, аябай кооз спорт төрөлө элек жатып өлүп калбасын деп аракет кылганыбыз. Акыркы ири чемпионатта Азия биринчилигин уюштурганда дагы негизинен чет өлкөлүк жарандардын жардамы менен уюшулуп калды. Франциялык жаран келип, Филипп мырза жардам берип жүрүп, столдорду сатып алып,
ижара акы төлөп антип мынтип жүрүп жакшы жаман ошол чемпионатты өткөзгөн кезде бир дүрт этип отду алып ушул спорт көтөрүлө баштады дегендей таасир боло баштады эле. Андан кийинки жылдары бизге убада кылынган колдоолор, каржылык, материалдык колдоолор болбой калгандыктан оюнчулардын маанайы пас болуп, азыр алар мындан ары спорттук карьераны түзүүдөн да баш тартып жатышат. Ушунчалык көп жыл тарбиялап, ушунчалык көп жыл балдар машыгып, эл аралык деңгээлге чыгып, бир оюнчубуз дүйнөдөгү күчтүү 21 жашка чейинки оюнчулардын 32-синин ичине кирип калды эле. 16-жылы Century жаратты. Бүткүл дүйнөгө таанымал болуп калган оюнчубузду быйыл жоготтук. Ал кадимки студентке айланды. Кадимки атасынын кафесинде иштеп, өзүнүн ал деле өзүнүн жашоосу бар да. Албетте. Андан кийин бул жактан перспектива болбосо 20-га чыга элек балдар бир жолду тандайын деген кезде колдоо көрсөтө албадык тилекке каршы. Ошондуктан федерация бүгүнкү күндө Колдоого муктаж. радикалдуу башка өзгөртүүлөргө барабыз деп турабыз. Эми мындан ары чындыгында өкмөт колдобойбу ал бүдөмүк болгондуктан жеке инвестициялар менен, жеке каражаттар менен профессионалдык негизде момунту көбүртүп жабыртпай, керектүү гана сандагы оюнчуларды даярдап, мынакей Эркинбектей керектүү саналуу гана калыстардын деңгээлин андан көрө сапатын жогорулатып, калыстардын тобун жана оюнчулардын тайпасын түзүп 2024-жылы боло турган Париждеги олимпиадага снукер түрү кирди. Ошондуктан олимпиадалык тур эми балким өкмөт колдоп баштайт, олимпиадалык турга өтүп калганда алар кааласа да, каалабаса да, жакшы көрсө да, көрбөсө да колдоонго мажбур болот. Бирок ошол циклдын ортосунда мына кийинки жылы олимпиадабы, бир олимпиада бүткөндө эле 4 жылдык ошол эки олимпиаданын ортосундагы циклда спортчулар даярдашыбыз керек. Ошол күндөн баштап даярдашыбыз керек. Ошого көмөктөшсө, ошого аралашып макул десе, анын үстүнө биздин спортто талаага бир кезде 20-30 кишини чыгаруунун кереги жок. Бул жалгыздан эң эле көп дегенде 2 киши ойнойт. Ошондуктан бизге 4, 5, 6 жана олимпиадалык түрдүн дагы бир талаптары аялдар да болуш керек. Ал жерде аялдардын да катышышы керек, демек кыз балдардан дагы биз тайпа спорттук команда түзүшүбүз керек да. Ошондой нерселерде демек федерация пландап жатат. Ойлойм, күчүбүз жетет, жана олимпиадага татыктуу катыша алабызго деп. Менин оюмча эң негизгиси бул ошол элдин кызыгуусу, суроо талап деп эсептейм келет. Себеби биз ошол НТ Спорт телеканалынан өзүңүз билесиз, ал жакта баянамачы болуп, ушул 3 жылдан бери эмгектенип келе жатасыз. Ошол дүйнөлүк снукерлерди, эл аралык турнирди көрүүчүлөрүбүзгө тартуулап жатып, бир кандайдыр бир үзгүлтүккө учурай турган болсо, сөзсүз түрдө бизге ошол социалдык тармактардан болобу, же телефон чалыппы, сөзсүз түрдө ошол көрүүчүлөрүбүздөн сурап ошондой бир суроо талаптар түшөт да. Анан мунун негизинде биз ошол суроо талап бар деп билебиз да, снукер оюнунач. Эл менен түздөн түз байланышып, аны менен дайыма контактта болгон бул телеканал. Албетте. Сиз азыр айтып атасыз, эркин экөөңөрдү эбегейсиз эмгек кылып спортту ушул эмени жайылтып атасыңар деп. Чын-чынына келгенде аны НТ Спорт каналы жасап атат. Бизге трибуна берилбесе, бизге эфирдик убакыт берилбесе, биздин түр ушул снукер көрсөтүлсүн деп канал ошондой мүмкүнчүлүк бербесе, кайсы бирине, кайсы кимге барып мен анын баарысын жайылта алабыз. Ошонун баардыгы эмгекти жасап аткан спорт канал. Ошол мен түздөн түз кызыктар киши катары, федерацияны жетектеген, ага чейин ошол жерде эмгектенген киши катары, ошол спорттун фанаты, сүйүүчүсү катары мен силердин каналга ыраазычылык билгим келет. Силерге биздин федерациянын атынан бүгүн тескери болуп калып, тескерисинче силер мени сыйлап атасыңар. Демек биз дагы кийинки берүүдө биз дагы каналды сыйла. Сиздерге рахмат. Телеканалдын көрүүчүлөрү сиздерге анан кийин мага жазышып,
талап кылышат. Неге бербей калдыңар? Неге кайталап бересиңер? Качан жаңы бер? Алар бизден өткөн фанат, алар бизден өткөн күйөрман жана бизден өткөн адис. Олтуруп алардын талкууларын кээде мен өзүмдү тааныбай калган кезде өздөрүнүн талкууларын угуп көрүү мага аябай кызыктуу да. Алар ушунчалык ушул дүйнөгө кирип кечке жумуш иштеген киши эми аябай оор жумушта иштеши мүмкүн. Эл көп жерде иштейт, эл аз жерде иштейт. Анан кечинде отуруп кечки тамагын жеп бала чакасын кучактап тынч интеллектуалдуу кызыктуу спортту көрүп албетте эс алат да. 1 сааттан 2 саатка чейинки бөлүктөгү матчты көрүп, анан кийин ушундай жакшы эме болуп, кечеги инибиз жазып атпайбы Жылдызбек? Мен балам 2 жашта качан аласыз? Эми бир аз чоңойсун, 7-8ге толсун. Столдон бою бир аз чыксын. Ошондон баштап албетте академиялык тарбиялайбыз. Бир нече ата-энелер тизме болуп жазылып алышты да, академияны тезирээк ачпасак, алар да бизге ишенбей баратат. Качан ачасыңар? Бала чоңоюп кетет. 7-8 жаштагы баланы алып тарбиялап 10-11 жаштан баштап мына Украинанын үлгүсү боюнча алар кадыресе оюнчуга айланып калыш керек. 15-16 жашында жарым профессионалдын деңгээлине жетип, 20га жетпей профессионалдык деңгээлге өтүп калыш керек. Бул деген дүйнөгө дагы бир жол. Кыргызстандын дүйнөлүк аренага чыга турган кыска жолдордун бири. 2 жылдык машыгуу, анан 1-2 жылдык квалификация, андан кийин дүйнөлүк арена. Эми акча тарабын айтпай эле коелу, себеби квалификациядан өтүп дүйнөлүк масштабта оюн жүргүзгөн бала балки миллионер болуп кетпестир бизде, бирок сезондо 100, 200, 300 миң долларга чейин анын кирешеси сөзсүз болот. Снукер оюнунда ошол жаш курак чектелгенби? Жаш курак аерде жок. Мынакей Джимми Уайт, кадырлуу аксакалыбыз 64кө чыгып калды. Дагы эле мейн турда мүчө. Ян Бинтау 17 жашта. 17 жашта. Ал дагы мейн турда мүчө. Упайларына жараша торчого түшкөндө ал жерде кээ мына Джимми Уайт менен Ян Бинтау эгерде экөө оюн жүргүзө баштаса, ал андан 4 эседен чоң, улуу. Ал жерде жаш чектелүү жок. Ошондуктан спортчулар өмүр бою ушул эме менен алек болот. Андан кийин машыктыруучу болот. Андан кийин карьерасын аяктаганда мына Джо Перат, Ронни О'Салливан мынакей 10 жылдык контракт түздү эң ири дүйнөлүк спорт каналы менен. Алардын баары ошондой адистерге өтөт. Машыктыруучу, теле баяндамачы болот. Алардын келечеги кенен, алардын столдон сырткары кездеги жашоосундагы баягы реклама, аркы терки болгон кирешелерди алар байге пулдардан да чоң каражаттарды алышат. Эми карьерасында 25 миллион евро Ронни О'Салливан. Бир эле чемпионат үчүн 1 миллион доллар менен сыйланат. Сезондун аягында. Ага чейин деле бир нече турнирлерден бул оюнчулардын киреше деле керек да спортчуга. Жакшы. Эми кийинки суроомду эркин сизге узатайын. Мисалы үчүн азыр биз НТ Спорт телеканалы аркылуу ушул Кытайда өтүп жаткан эл аралык турнирди көрсөтүп жатабыз, көрүүчүлөрүбүзгө тартуулап. Ошол жакта байкасак Кытай калыстары жалаң элечи. Анан бизде дагы ушундай мүмкүнчүлүк барбы? Биздин калыстарды ушундай эл аралык мелдештерге алып барып, ошол кызматын көрсөтүүгө? Чындыгында мына көптөн бери ар кайсыл турнирде берип келатабыз да, бирок ушул биринчи ирет эл аралык турнирде жалаң Кытай калыстары кызмат кылып атканына күбө болдум да. Чындыгында алардын деңгээли деле ар кандай экен. Мисалы үчүн жарым финалда Шон Мерфи менен Марк Аллен беттешип аткандагы калыс бир топ эле каталарды кетирип атты, мага көрүнүп атты да анын кетирген каталарычы. Бирок ошого карабастан алар жанагы басымды багытты ошол жака коюп, өзүбүздүн Кытайдын демек калыстарынын деңгээлин көтөрөлү, ири турнирлерде алар бышсын деген мааниде болсо керек. Ошентип өздөрүнүн калыстарын коюп атат да. Ал жагынан ала турган болсок, албетте Кыргызстанда азыр Кытайга жеткенге кичине убакыт керек биринчиден. Экинчиден мен мисалы үчүн Азия биринчилиги мына Кыргызстанда өттү эле 2 жыл мурда, 2017-жылы. Ошондо бизде Бишкекте өткөндө, бирок анда 6 кызыл боюнча
мына ушул снукердин турнири өткөн, ошондо калыстык кызматты аткаргам да. Мен баяндап жүргөн үчүн Шайырбек ага менен чогуу башында чогуу баяндап жүрүп, андан кийин жанагы эрежелердин көпчүлүгүн билип калгандан кийинчи оюндун өзүнөн көп деле, калыстыктын өзүнөн көп деле маселе жаралган жок да. Болгону ал жакта Азиянын ар кайсыл тарабынан, бул жагы араб өлкөлөрү, ар жагы Кытай, Пакистан, Индия ошол жактан келгенден алар менен сүйлөшүш үчүн сөзсүз түрдө англисче билиш керек болот. Мына мен ошол экинчи категорияга тапшырыш үчүн ал жакта Йозеф Во деп ошол Азия чөлкөмүнүн калыстарынын төрагасы да. Ал да келген болчу. Мисалы үчүн бизге Абдубасы деген дагы бир калысыбыз, ошол экөөбүз кайткан Кыргызстандагы биринчи снукер калыстары болосуңар, буюрса кыргыз снукердин тарыхында депчи. Бизде маселе ошол жерде тилден жаралган. Ошондо Кыргызстанда болгондо болжол менен канча бир 4 Шайырбек агай өзү дагы кээде калыстык кылып аттı. Ошондо 5 калыс бар болчу. Эгерде жаңылбасам, же 4 эле. Азырынча ошол суроого келе турган болсок, Кыргызстанда эгерде ири турнирлер өтсө, бүгүнкү күндө калыстардын саны көп болбосо дагы жок дегенде бир аз мындай тейлеп турсак болот да. Анан буюрса келечекте албетте бул жагын Шайырбек агай менен чогуу жумуштарды кылсак болот. Кудай буюрса көптөгөн калыстарды өстүрүп чыгышыбыз керек, даярдашыбыз керек. Бул өтө маанилүү. Анткени башка спорттун түрлөрүндө негизи эле Кыргызстанда спортчуларга караганда калыстардын деңгээли, алардын орду аябай чоң да. Футболдо алалы Бахадыр Кочкоров мисалы үчүн канча рет дүйнө чемпионатына катышып келди. Ошол сыяктуу эле футзалда мисалы үчүн Бокоев, Нурдин Бокуевтар ошолор мисалы үчүн алар дагы дүйнө чемпионатына катышып жүрөт. Андан сырткары жеке спорттун түрлөрүндө, көп спорттун түрлөрүндө мына биздин калыстардын деңгээли жакшы. Буюрса снукерден эгерде мейин турга оюнчулар жетпей калса, мүмкүн калыстар эртерээк жетип каларбыз. Жакшы. Тилек кылып туралы биз дагы чындыгында. Жогоруда сиз жаш ошол дүйнөлүк снукерде өзүнүн баягы аты чыгып калган Ян Бинтау өспүрүм, ошол жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Чынын айтканда бизге буга чейин дагы көрсөтүүбүзгө келгенсиз. Ошондо айтыңыз эле, биз ушул Ян Бинтауго тең спортчуларды даярдап жатабыз, абдан перспективдүү спортчуларыбыз бар депчи. Анан бул туурасында кошумчалай кетсеңиз. Биздин оюнчу Ян Бинтау 15-16 жылдарда квалификациялык оюндарда Александр Узунбахер деген андан 2 жаш улуу балага 3 рет утулат. Утулуп жүрөт. Анан биздин оюнчуга 16-жылы Бельгияда эч ким күткөн эмес, кыргыз оюнчусу жаркырап ал жерде биринчи айлампадан өтүп кетет да, Узунбахерге себеп кийинки кадамда Узунбахер профессионалдар лигасына өтүп кетти да. Биздин оюнчуга ошол бала туш келип калды. Мухаммед Каримберди уулу быйыл 20 жашта. Ошол жигитибиз 3-0 эсебинде артта калып, артынан кубалап 3-2 эсебин жаратып, 3-3 боло турган жерде фреймбол, тийиштүү акыркы күрөң ташты кийире албай калып 4-2 айлампада утулуп калган. Андан кийин биздин спортчуга колдоо жок. Ал демек жөнөкөй студентке айланып калды. Узунбахер ошол бойдон баса ошол турнирди Узунбахер ута албай, Джексон Пейдж, ирландиялык жаш жигит утуп кетти. 15 жаштагы бала. Ошол квалификациядан өтүп биринчи болуп, ал кирип кетти. Кийинки жыл андан кийин Кёскул аркылуу Узунбахер чыкты. Демек, Ян Бинтау алардан кийин турга келди. Менен айткым келет. 15-16 жылдары биздин оюнчунун эч кур дегенде ошол жаш Кытай оюнчусуна караганда деңгээли старттык этапта биздин спортчу күчтүүрөөк болчу. Бирок машыгууну талап кылат. Бул спорт тынымсыз машыгууну. Былтыр снукер түрүн олимпиадага киргизүү боюнча Шон Мерфи 1 жыл бою ошону менен алек болду. Аны презентация кылды, Парижге көрсөттү. Ошол боюнча жүрүп 1 жылдын ичинде кулап, анын рейтинги дайыма 4 күчтүү оюнчуга кирген дүйнөлүк супер жылдыз 40-орундан ары болуп кетти.
Азыр 2 сезондон бери тырмышып, тияктагы иштерин бүтүргөн, азыр 8-чи орунга кайрылып келди. Бул машыгын ошончолук өмүр бою машыккан оюнчуларда 1 сезон машыкпай койсо, жарым сезон машыкпай калса, бир аз башка нерсеге алаксыз деңгээли түшүп кетет. Ян Бинтау менимче ошол бильярд столунда жашайт болуш керек. Ошол жерде уктап, ошол жерде тамак жеп, ошондой эле болот деп элестейм да, элестетем. Калыстык боюнча эркин иниме бир кошумча айтып коеюн. Калыстык жана снукер оюнчусу абсолюттук турда эки багат. Бир мисал айтып коеюн сага. Ян Верхас дүйнөдө эң күчтүү калыс, Голландиялык калыс. Голландиялык оюнчу жок. Голландиядан снукерчи жок мейн турда. Ал жерде ал өнүкпөгөн. Бельгиядан бар. Туурабы? Лука Брюссель. Люка Брюссель 23 жашта. Супер жылдыз. Бирок Голландиядан жок. Ошондуктан калыстыкты өрчүткөн мектептер алар башка. Мына Украинадан күчтүү оюнчу чыгып, мына биздин Мухаммед 2 жыл катар уткан бала азыр мыйын тургай 2 эле кадам калды. Юлиан Бойко 13 жашта ошо максималдуу брейк жасап атат. Ошондуктан аларда күчтүү калыстар да жок. Аларда оюнчу өсүп атат. А бизде балким калыстык өсөт. Анда эркин көз калыстыкка гана басым жасап туруп, ушул тарапты алып кеткенге толук мүмкүнчүлүк бар. Бирок оюнчулар Олимпиадада калыска медаль ыйгарбайт 24-жылы. Калыстын иши үчүн желек көтөрүлбөйт. Калыстарга жараша оюнчулар да болсун деген тилек болчу да. Биздин жаш балдар, мен башка спорттордун дарегине жаман нерсе эч качан айтпай келем. Бирок элдин бар эле эрежеси Эрмушташка барып катыша берүүнү каалабайт. Ата-эненин көпчүлүгү бул травматикалык спорт. Балким бар эле балдардын жөндөмү жок. Балким башкачараак мүнөздөгү балдар снукер менен машыгат. Анысына акчасы тарабынан ал нерселерди салыштырып болбойт. Гонорарлар бул жерде өтө бийик. Эми албетте чоң тенниске жетпейт. Бир турнир US Open'дын бюджети 54 миллион доллар. Албетте андай цифра жок. Бирок снукерде бир жылдагы бюджет 34 миллион евро. Бир жылда ошол чоң эле бир эменин бир бөлүгү кантип Кыргызстанга, биздин балдарга, биздин оюнчуларга байге пул болуп калса жаман эмес. Желек башка спортчулар ушундай чоң нерселерден дайындап атат. Демек бул түрдөн дагы анысына бильярдка биздикилер ушунчалык чыктуу. Кичинекейден баштап бильярд ойнотсоңуз, биздин кыргыз балдары аябай ошого чыктуу келет. Демек болгону мына 2-3 бала бизге жакшы тажрыйба болду. Орус бильярдын эмес, снукер менен машыгышты эле. 2 жылдын ичинде кандай жыйынтыктарды берди. Демек көп таланттуу балдар бар. Ошолорду жыйнап, аз академияга жыйнасак, Эркинбек калыстык тарабын тейлесин, өзү калыс, тажрыйбасы бар. Ошо тарбияласа, өзү баш болуп кийин квалификацияга тапшырган мен толук шарт түзүп берем. Эң жакшы да кайсы жерде чемпионат болсо, ошол жерге алып экзамен тапшыра берсе, Жозеф Ло кайсы жерде болсо, ошол өлкөгө барып калыстык кылып экзамен тапшыра берсе болот. Мен деле ошондой болгом. Ошондуктан бул тарабынан бизде мүмкүнчүлүк бар, убакыт да бар. Ошондуктан эки тараптуу калыстыкты да, оюнчу тарбиялаганды да кошо алып кетели деген план бар. Жакшы. Эми байкы биздин Борбор каланы ала турган болсок, бул жакта байкы бильярд клубтары аябай эле көп да. Анан көптүгүнө жараша дагы ошол оюнга кызыгып ойногондор дагы арбын. Ал эми снукер оюнуна ошондой кызыгуу арттыргандар канчалык деңгээлде бар? Чындыгында мына Бишкек шаарында, Кыргызстандын кайсыл башка шаарын жада калса айылдарды алып карабайлы да. Бильярдтын столдору өтө көп, бильярд клубтары өтө көп, ал жакта көп эле эмес, сиз айткандай суроо талап чоң да. Эми биз сөзсүз түрдө мисалы үчүн орус бильярдындагылар снукерге барып өтүп кетсин, биз алардан алалы деген эмес, негизинен буюрса дал ушул снукер столдордагы ушундай эле жайнап калат го деген тилектер бар да. Анан биздин Шарбияга айткандай, биздин оюнчуларда, биздин элде ушул бильярдка болгон жана кандайдыр бир мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы үчүн Кыргызстанда көкбөрү, күрөшкө жакын элбиз го, ошол сыяктуу эле биз бильярдка, снукерге деле жакын экенбиз да. Андай болсо, бул жерде биринчи маселе эмнеден чыгат? Менин оюмча,
бул снукерден бир жылдыз чыгышы керек да, жылдыз оюнчу, популярдуу оюнчу, результат көрсөткөн оюнчу чыгышы керек. Каныбек Сагынбаев мына дүйнө чемпиону болгондо канчалык мына бум болуп кетти да. Ошол сыяктуу мейин турга бир биздин оюнчу жетсе, ошол жакта ойноп калса, же мына Олимпиада оюндарына кошулуп атат снукер. Эгерде ошол жакта биздин бир оюнчу байгелүү орунга илинип калса, буюрса ошондой болсо анын артынан кадимкидей кызыгуу ошонун негизинде жайылат го дейм. Ага чейин жок. Албетте көрөрмандар көрөт. Мына биздин канал аркылуу көрүп, Шаарбек агайды мисалы үчүн үнүнөн баары таанышат. Кыргыз снукери десе, Шаарбек агай менен ассоциация болот да. Эми дүйнөлүк снукерде негизи эмне да, мисалы үчүн снукер дегенде баары Ронни О'Салливан деп ошону эме кылышат да, элестетишет. Кыргыз снукеринде ошондой болуп калды дагы, бул жагынан эл буюрса көнүп калды, дагы бул жакта потенциал дагы чоң, дагы көбөйөт да, Кудай буюрса. Анан келечекте ар бир мисалы үчүн ушул Бишкек шаары, башка шаарларда столдор көбөйүш үчүн, клубтар, снукер клубтар көбөйүш үчүн менин оюмча ошондой бир результат көрсөткөн спортчу чыгышы керек да. Эми ошол Олимпиада оюндарына кошулат снукер деп тилек кылып жаттык элек. Кудай буюрса, мынакей сиз өзүңүз баягы тактап айтып жатасыз, 2024-жылы ушундай Олимпиада оюнуна кирет депчи. Эми ошол Олимпиада оюнуна катышууга биздин спортчуларыбыздын мүмкүнчүлүгү болобу? Ошол биздин бүгүнкү эң актуалдуу, эң маанилүү тапшырма ошол. Олимпиада түрүнө кирүү үчүн World Snooker организациясы Джейсон Фергюсон анын президенти катары аябай көп иш аракеттерди жасашты. Анын Бразилия ар бир континентте бул оюн бар деген далилдеш үчүн Бразилиядан Игорь Фигуэйра, Англиядан демек Шон Мерфи өзү болду. Типчая Унну, Таиланддын өкүлү. Ошолор баары барып мынакей бүт жер жүзүнүн бүт тарабынан келдик деп көрсөтүп презентация кылып. Эми чын-чынына келгенде мындай массалык спорт футболдон кийин эле ушул болуш керек. 600 миллион киши аудиториясы бар Индия менен Кытайдын ичинде. Ушунчалык көп тараган спорт Кыргызстанга бейтаныш. Чындыгында биз чакан өлкөбүз. Биз үчүн жаңы нерсе. Олимпиадалык биздин тайпанын курамында эч кур дегенде 4-5 снукер оюнчусу сөз катыштырабыз. Болгону ошол кезге биз даярдап, чындыгында кийинки Олимпиадага биз чындап сонун оюнчу даярдамакпыз. Азыркы күндө ошол даяр болуп калган оюнчуларыбызды жоготуп атабыз. Тийиштүү арена жок, балдарга машыгууга орун жок. Алардын стипендиясын, башка нерселерин деле мен өзүм чечем. Стол деле бар өзүбүздө. Болгону ошол жай бөлүп берилбей, шаардын мэри бир библиотекадан кайсы бир жерден карап беребиз деген болчу. Азиз Сурахматов мырза ошол убада кылган жерин берсе, стол жайгаштырылып, бир убакыт күндүн бир бөлүгүндө жаш оюнчуларды машыктырып, калган экинчи бөлүгүндө профессионал оюнчуларыбыз Олимпиадага уже даярданып башташыбыз керек да. Сөз түрдө тайпа өзүнүн кураманы чыгарабыз. Болгону баягы спортто бир сөз бар. Негизгиси катышуу дегенчи. Андай нерсе бизге анча деле жага бербейт. Биз максималдуу түрдө байгелүү орундарга аракет кылышыбыз керек. Бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Бизде машыктыруучу, калыс, бардык тарабынан тажрыйба баары бар. Бир аз колдоо керек. Колдоо керек. Эми аны ар бир айтып берген менен эч пайда чыкпайт. Эбак эле мен өкмөттөн үмүттү үзгөм. Ошондуктан азыр мен жеке инвесторлорду таптым. Ошол тийиштүү анда жөнөкөй столдордо эмес, профессионалдык столдордо кийин ошол Олимпиадада алар оюн жүргүзө турган столдордун сапатындагы нерселерди алып беришибиз керек. Кадимки мындай жупуну столдор бар. Бирок ал жерде машыккан оюнчу барып кийин жыгач кылыч менен машыккан нерсе барып темир менен чабыша албайт. Ошондуктан ал стандарттарды да карашыбыз керек. Жарык боюнча чоң маселелер бар. Столдун бетине коюлган жарыктар, таштардын стандарттары, G1 деген эл аралык стандарттар, кездеменин сапаты сөз түрдө 100%,
жүндөн токулган атайын кездемелер Кездеме болот. болот. Ошолордун көп нерселерден турат. Бир жеринен бир аз катачылык кетирсеңиз, бир жеринен кичинекей гана аттын такасына кагылган мыктай. Ошондуктан ошол тарап баарысын түптөп алсак, Кудайга шүгүр бүт дүйнөнү изилдеп келди. Мен барбаган мелдеш, мен барып изилдебеген өлкө деле калбады окшойт. Бүт баарына барып көрүп келдим. Алар деле кадимкиде жөнөкөй жерден, мына Украина бизден артта жүргөн Украина 350 оюнчу, 30 калыс, 2 оюнчу мейн турда жүрөт. Болот экен го жазса. Сергей Бойко ал да мендей фанат. Болгону бир аз ал жерде колдо бир аз жакшыраак болуп кетти. Ошондуктан алар эми алдыга озуп чыкты. Эч кандай кызганыч жок, аларга ийгилик. Бирок биз да жакынкы мына 1-2 жылдын ичинде кайра деңгээлибизди жакшы көтөрүп алабыз. Жакшы. Эми мен жана көрсөтүүбүздүн башталышында айтып өтпөдүмбү, ошол интеллектуалдык оюн болгондуктан баягы адамдагы ой жүгүртүүнү, эске тутумдуулукту өстүрөт депчи. Андан тышкары кандай дагы өзгөчөлүктөрү бар ошол снукер оюнунун? Билесизби, снукерчи такыр сөгүнбөйт. Снукерчи дайыма тыкан кийинет. Снукерчи бир нече тилдин ээси. Ал жерде жалгыз кыргызча же орусча менен жашоо өткөзүү кыйын. Снукерчи режим менен ал өзүнүн тайм менеджмент, өзүнүн убактын сарамжалдуу коротун үйрөнөт. Ал бирөөгө акырат айтпайт. Снукерде андай нерселер кабыл алынган эмес. Бир аз көйнөгүңүз четине чыгып калса, ал жерде эскертүү берилет. Дайыма тыкандыкты, дайыма ал жерде бири-бирине акарат айтып, баягы башка спортто мушташмактышына түр түшпөйт. Эки оюнчунун ортосунда бир ирет гана контакт болот. Ал кол берип бири-бирине беттештин башында ийгилик каалаган гана жеринде. Ал өтө тарбияга, өтө 150 жылдын ичиндеги өзгөртүүлөр менен келип, анын ичинде жазылбаган да эрежелер бар. Аябай адам өзүнүн айкөлдүккө бүт тарабынан снукерчи. Эмне үчүн Шон Мерфини ошентип калабыз? Ал музыкант. Ал гольф боюнча Англиянын чемпионатында катышып 8-орунга жетет. Ронио Салонсо Формула 1-дин машиналарын айдап кадимки мелдешке катышып көрөт. Булар эң бир таланттуу, бүт тарабынан келишкен спортчулар келет. Каражат жагынга айттык. Эчкур дегенде ал өзүнүн тарабын, туугандарын толук камсыздай турган эмеге жолго барат. Снукер дүйнөсү албетте бул эң бир интеллектуалдуу сон спорттук багыт деп эсептейм. Жакшы. Ушул эле суроо менен калыс катары сизге кайрылгым келип турат. Кандай өзгөчөлүктөрү дагы бар? Балким Шайырбек байке дагы калтырып кетти. Чындыгында калыстарга бир топ жеңил да бул спорттун түрүндөчү. Албетте өзүнчө кызыкчылыгы бар, бирок башка спортторго салыштыра турган болсок, мисалы үчүн футболдо кулап калса калп эле жыгылып, өзүн ушул симуляцияга барыпчы. Дагы башка спорттордо кадимкидей калысты күнөөлөгөндөр болот да. Ал эми снукерде болсо бул жагынан эгерде калыс байкабай калса дагы, ал жерде чындыгында кээ бир нерселерди өтө байкаш кыйын болгон учурлар бар да, тажрыйбалуу калыстар. Чынчылдыкка. Мисалы үчүн кий менен жанагы таштар бири-бирине жакын туруп калган учурда ошол кийдин учу тийгенден кийин аркы ташта кийдин учу таштан кете элек убакта кийинки ташка тийип калышы мүмкүн да. Ал мүмкүн үнүнөн байкалат же мүмкүн оюнчунун өзүнө ал ачык сезилет, мисалы үчүнчү. Аны калыс байкабай калышы мүмкүн. Ошондой учурда мына биз баяндап жүрөбүз, Шайырбек агай жакшы билет. Бул жакта оюнчу өзү байкап калды, андан башка эч ким байкаган жок. Ошол убакта оюнчу мен жаңылып калдым, мен ката кетирип алдым деп жүрүштү өткөрүп берет да. Канчалык маанилүү турнир. Эч бир спортто $1 миллион жөнүндө сөз жүрүп атканда, кечирип койсок, эч ким антип андай фолду, андай эреже бузууну мойнуна албайт. Чынчылдык боюнча бул спорт менимче номер 1 окшойт. Снукер ушул нерсеси менен эле, мисалы үчүн мен өзүм арбап алган деп айтсам болот да. Ушунчалык жанагы так жан дүйнөң менен өзүңдүн чыныгы ички жүзүңдү, жан дүйнөңдү снукер аркылуу көрсөтө аласың да. Ошонусу менен айтканда, чындыгында калыстарга бир жагынан жеңил, экинчи жагынан алар сага ошондой мамиле кылып атса, сен да ошону менен жооп беришиң керек да. Анткени
ушунчалык жанагы ар тараптуу ойлонуп стратегия түзүп так атыш керек, көп нерсени ойлонуп аткан учурда эч нерсе аларга тоскоолдук кылбашы керек. Күйөрмандардан бирөө ордунан туруп ийиш мүмкүн, бирөө мүмкүн бир сөздү айтып ийет, же дагы мындай билинбеген көп маселелер бар да. Ошол учурда оюнчуга колуна кол, бутуна бут болуп, жардамчы таякты керек болуп калса, алдын ала ошону сезип, барып караганда уже жандан пайда болуп, ошол таякты берип калыш керек да, мисалы үчүн да. Мына ошондой өзгөчөлүктөрү. Ошол мисалы үчүн көрүүчүлөр туурасында айта турган болсок, ошол эркин айтып өтпөдүбү, кимдир бирөө туруп бир сөз айтып калат, ар кандай баягы учурлар кездешет депчи. Ал эми ошол көрүүчүлөргө кандайдыр бир тартип туурасында тыюулар салынганбы? Бардык спорттун түрлөрүнүн ичинен эң тарбиялуу көрүүчүлөр аудитория снукерде. Снукердеки. Алар эч кур дегенде ушунчалык болбой бараса уктап калышат. Жолто болбойн. Бирок басмай, турмай, кыйкырмай, бирдеме кылмай, кээде эреже бузуулар болот, калыс бир ирет эскертүү берет, кийинки ирет ошол заматта аны атайын кызматкерлер аренадан чыгарып салат. Оюнчу сокко аткаранын ичинде, анан аудиторияда баягы бөлүнүү аз. Мисалы үчүн Кытай оюнчусу англиялык оюнчу менен беттешип жатса, Александр Палас же Круссибл аренасы болсун, англиялыктардын баары көчүп Кайрон Уилсон тарап болуп албайт. Же баары көчүп Шон Мерфиге же өтүп албайт. Барри Хоукинсти баары англичан деп сүрөбөйт. Ал жерде Кытай оюнчусу деле дин кадимкидей өз адам. Анын спорттогу ушул түрдөгү жетишкендиктери үчүн ал кадимкидей ошол жердеги сүймөнчүк оюнчу катары. Алар ушундай жери бар. Алар ар кимде өзүнүн сүймөнчүк оюну бар. Бирок алардын жалпысы баарысы бир спортко күйөрмандык кылышат. Ошондуктан анын үстүнө бул телеспорт өтө көп аудитория. Болгон ареналарга анчалык көлөмдө, мисалы үчүн футболдой болуп 60 000, 70 000 адам тыгылып албайт. Андай шарт болбойт. Ал жерде тынчтык жана жарык жок болуш керек. Ошондуктан аябай тынч шарттарда өтөт да. Ошондуктан көрөрмандарга деле анчалык эмес. Снукерди сүйгөн адам баштапкы эле этаптан өзү башкача адам. Биздин көрөрман, биздин аудитория аз болсо да, алар башкача аудитория, алар ошол тынчтыкты ошол кепилдейт, эрежелерди билет, бузбайт. Кээ бир көрөрмандар айым чет өлкөдөгү матчтарды баяндайбыз. Бизге да тааныш болуп калган. Такай келип, ошол бир орунду сатып алып, өмүр бою ошол орунга тапкан акчасын ошол билетке эле коротуп болуш керек. Баягы футболкачан жигит бар. Ушундай адамдар бар. Баягы аял бар, королевага түз бөлдөш болгон. Ошол көрүүчүлөрдү эле таанып калдык. Ар түрдүү шаарларда болот. Атайын турнирлерге отпускага чыгып, ошол салуусундагы ошол айларга туштап, календарлары бар эртерээк, ошолор менен, ошону менен жашаган. Бүткүл дүйнөсүн арнаган адамдар. Жакшы. Биз үчүн жаңы нерсе. Эми баяндоо туурасында суроо бергим келип турат. Ошол снукер оюнунда эл аралык баягы терминдер абдан көп кездешет. Ошолорду кандай баягы элге жеткиликтүү, көрөрмандарга жеткиликтүү болуш үчүн ошолорду кандай кыргызчалаштырдыңар? Эми мен таяна турган, ала турган булак жок. Жалгыз булак мен өзүм. Ошондуктан балким кээ бир жерлери туура болобу болбойбу. Биз ошол терминологияны кыргызчага өткөзгөнгө аракеттендик. Бирок анын ичинен негизги терминдердин баарысын түгүл фрейм жөнөкөй эле бир партия деген эле сөз. Ошолорго чейин биз өзүнүн аудиториянын, НТ Спорт каналынын көрүүчүлөрүн ушундай тарбиялап жатабыз. Биз снукер терминологиясын гана колдонолу. Эл аралык терминология менен түшүнүктүү болсун. Биз тилге үндөйлү. Мен өзүмдүн орточо деңгээлде билген англис тилимди дайыма эмеде наушникте британиялык студияны угуп жүрүп, бир топ пайызга, мисалы үчүн өстүрүп алдыңыз. Өстүрүп алдым. Демек, ар бир адам үчүн ал нерсе кыргызчага которуу албетте чоң маселелерди жаратты. Себеби столдун борту, столдун курбусу,
сыяктуу торбаштык, лууза ар түрдүү эмелер келип чыгат. Бирок эми аны адаптациялап, аны ыңгайлаштырып, кандай болгон кезде деле биздин көрөрман азыр кенен чонон түшүнүп, эрежелерден кабар болуп, эмне жөнүндө, кайсы объекти, кайсы шайман жөнүндө сөз болуп атканда, атайын сөздү эми спайдерди кантип же рест кантип которуп беребиз. Жүргөнүбүз сыяктуу спайдер кошумча жардам бере турган, сокку аткарганга жардамшат түзө турган шайман. Бирок дайыма спайдерди биз спайдер деп эле атайлы деп биздин аудитория менен дайыма эмедебиз, байланышта. Суроолорун жиберишет, баяндоо кезде. Аябай кызык нерсе экен. Мен өзүм профессионалдык баяндоочу эмесмин. Мен спортто өнүктүрүп, ал тарапта балдарды машыктырып, ошондой менин алек болушум керек эле. Андан кийин жетишпей, адам жетишпей, ресурс болгон кезде анан кой жардам берели, ушул спорт өрчүсүн деп эркиндери кошулат. Булар адис ушул спорт каналда иштеген баяндамачыларда. Мен да буларга кошулуп алдым. Жүргүлө мен силерге жардам берейин деп буларга кошулуп алып, кадимкидей бир жолу эркин, бир жолу мен ушинтип эле иштеп баяндамачылык көнүп деле калдым. Атайын өзүнүн графигимде эле бир топ жыш. Бирок өзүмө үчүн да бул өзүм рахаттанам. Айырмасын үйдө деле көрөм ошол матчты, андан көрө телеканалга келип эчкудайында баяндаганча пайдалуураак өтсүн жумуштан кийин депчи. Ошондуктан баяндамачылык мага деле жакты. Ушул эле суроо боюнча сиз толуктап өтсөңүз. Шарби агайдын баяндаганы чындыгында элге өтө жеткиликтүү да. Бир карасаң жана эл аралык терминдерди колдонуп эле, аларды четтетип койбойчу. Ошол эле учурда мындай көрүп отурган кишиге өтө жакшы да. Мен бул жагынан жолдуу экем. Мен Шарби агайдай кыйналган жокмун да. Себеби бардык жана сөз айкаштарын Шарби агай даярдап келип койду. Мен Шарби агайды туурап эле андан ары ошолорго таянып туруп иштеп кеттим да. Менин өзүм үчүн жөнөкөй, бул негизинен жалпы баяндамачыларга тиешелүү нерсе. Мен өзүм Шарби агайды укпай өзүм баштасам, жада калса жана күлгүн таш дегенден деле атылып кетмекмин да, башка айткандачы. Анткени орусча розовый деп айтканда, кыргызча эмне деп айтам деп эфирдин убагында кадимкидей кыйналып калыш мүмкүн. Анткени ал ансыз деле күлгүн таш мындай окуянын чордонунда жүргөн таштардын бири да. Мындай Шарби агай өзү деле байкаган эмес болуш керек. Мындай эле айтып койгон, а мен ошону угуп туруп ойлонуп көрсө, маселе жөнөкөй эле чечиле турган нерсе экен да. Вот ушул сыяктуу учурлар болду дагы. Снукерди баяндаган чындыгында мага өтө жагат. Кадимкидей көнүп калдым, анан азыр оңой кетет. Башка спорттун түрлөрүнө караганда, снукерди баяндаганда айрыкча кыргызча оңой кетет да. Шарби агай айтпай, мен кулагымдан мисалы үчүн Англиядагы баяндамачылардын, алып баруучулардын сөзүн угуп туруп, анан бизге элге айтып, өзүм дагы бир аз өрчүтүп алдым депчи англис тилинди. Чындыгында мындай да, бул снукер бизге орусча аркылуу келген жок. Бизге түз англис тилинен түз кыргызча келди да. Мына ушунусу менен өзгөчөлүгү бар. Себеби бизде көп спорттун түрлөрүндө ушундай. Мисалы үчүн Тони Кросс деген оюнчуну негизи Тони Кросс эмес да, Тони Круз деп айтат. Бизде орустарда Кросс деген үчүн биз футболдо сөзсүз түрдө аны Кросс деп айтышыбыз керек да. Круз деп айтсаң, буйргандар ошол замат эме кылып баштайт да. Ошол замат силер деген туура эмес айтып атасыңар деп. Жакшы жери ошол снукер бизге орусча аркылуу эмес, түз англисчеден кыргызча келди. Оригиналынан. Жакшы, баягы ар бир нерсенин өзүнүн чектөөсү болот. Биздин көрсөтүүбүзгө дагы бөлүнгөн убакыт өзүнүн соңуна чыгып баратат. Андыктан сиздерге терең ыраазычылык, ушундай алтындай убактыңыздарды бөлүп, кызыктуу маек куруп бердиңиздер. Ал үчүн сиздерге дагы бир ирет ыраазычылыгымды билдирем. Снукер федерациясы өнүгүүнүн жолунда, себеби биздин көрүүчүлөр аркылуу ошону биз сезип, туюп турабыз. Ошондой эле сиз жогоруда айтып өттүңүз, баягы жогору жактагы атка минерлерден үмүтүмдү үзүп койдум депчи, бирок үзбөй туруңуз. Балким ошол биздин бул көрсөтүүдө айткан сөздөрүбүз дагы алардын
тиешелүү жактарга жетип колдоолор болот деп тилек кылып туралы. Дагы бир ирет ыраазычылык, ал эми мен көрүүчүлөргө дагы бир ирет эскерте кетейин. Бүгүн бизде Sport Time көрсөтүүсүндө Кыргыз Республикасынын снукер федерациясынын президенти Шайырбек Маматокторов жана баяндамачы снукер калысы Эркинбек Абдуллаев болду. Мен сиздер менен кийинки көрсөтүүгө чейин коштошом. Бул Sport Time көрсөтүүсү болду. Кызматыңыздарда болгон Гүлзада Жолдошева. Кайрадан амандашканча сак саламатта болуңуздар.